Кыргызстанда жарандар көбүнчө боор, бөйрөк оорулары менен жабыркап келет. Алар чет өлкөлөргө барып операция кылдырууга мажбур. Бирок акыркы учурда аккан оорусу менен жабыркаган мекендештер дагы көбөйүүдө. Биздин фондко Нурбол Асанбековдун жакындары кайрылды. 17 жаштагы мекендеш бул аты жаман оору менен күрөшүп келет. Бирок толук сакаюу үчүн Индиядан операция жасатуу керек болууда. Акча каражаты жетишсиз болгондуктан кайрымдуу элден жардам күтөт. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Биздин кайрылып аткан себебибиз биздин айылдашыбыз, балабыз ушундай бир жаман ооруга туш келип аккан дейт. Ошону Индияга барып пересадка костного мозга ошону кылганга 40 000 АКШ доллары керек экен. Андай каражат үй бүлөсүндө жок. Ошон үчүн кыргыз элим сиздерге кайрылып атабыз. Кайдыгер карабай, колуңуздардан келгенче ушу бир 100 сом болсо дагы салсаңар, ушу баланын өмүрүн сактап калганга чоң салым кылат элеңер. Стандактарым, силерге кайрылышым ушу биздин уулубуз аккан менен ооруп, ошого акча чогултуп сурап атабыз. Ошого кайдыгерлик кылбай кайрылып койсоңуз, ошого 40 000 доллар керек экен Индиядан операция кылганга. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевден дагы, УКМК төрагасы Камчыбек Кылдышаевден да суранып, жана башкалардан да суранып, кайдыгерлик кылбай ушуга жардам кылып койсоңуздар. Суранычыбыз, өтүнүчүбүз, мына жерде айылдаштары, бир туугандары баары жалпы сурап атабыз. Элем, ошо сизге кайрылып атам, силерге. Ушу балам жаман дартка чалдыгып алып, аккан оорусу дейт. Ошо оорусуна акча каражаты керек болуп атат. Ошого жардам сурайм сиздерден. Кайдыгерлик карабай, колуңардан келген жардамыңызды берип коюңуздар. Здравствуйте, уважаемые соотечественники. К вам обращаюсь с просьбой. Наш ученик Асанбаев Нурбол, ему всего лишь 16 лет, но он столкнулся с такой вот очень большой проблемой. Нужна срочная операция, которая проводится только в Индии. На эту операцию средства очень большие требуются. 40 000 долларов. К вам большая просьба. Не оставайтесь в стороне. Давайте подарим ему светлое будущее. Нельзя, чтобы такой молодой человек в таком раннем возрасте претерпевал вот такие вот трудности. Давайте все ему поможем и подарим ему вот это счастливое будущее, которого он достоин. Саламатсыңар кыргыз элим, силерден бүгүн Нурболдун туулган күнү болчу. 25-ге, 17-ге чыкмак. Тилекке каршы жаман ооруга чалдыгып, аккан болуп ооруп атат азыркы убакта. Сиздерден жардам сурайбыз. 40 000 доллар каражат бизге азыркы убакта керек болуп атат. Биздин каражат жетпей атат үй бүлөбүздүккө. Силерден жардам сурайбыз. Саламатсыздарбы, кыргыз журтум, кыргыз элим. Биздин жапжаш 17 жаштагы Нурбол деген балабыз ушундай жаман дартка чалдыгып ооруп атат. Мен силерден суранарым, ушу биздин балабызды кайдыгер карабай, колуңардан келген жардамыңарды берип койшуңарды суранам. Ушу жаш баланын келечеги алдыда, өнү өсө турган бала, өзү да абдан жакшы боорукер бала эле. Жардам сурайм кыргыз элим барыңардан, колуңардан канча сом келсе жардам беришиңерди. Здравствуйте, уважаемые кыргызстанцы. И я являюсь учителем Чуйской области Московского района СОШ имени Черняховского. Являюсь заместителем директора по воспитательной работе. С Нурболом, с Асанбаевым Нурболом, ученик нашей школы 11 класса, сейчас болеет очень такой беспощадной болезнью, как называется рак крови. Для этой операции нам нужно собрать денежные средства около 40 000 долларов. И эту операцию нигде не делают, кроме как страны в Индии. Дорогие кыргызстанцы, я верю, я надеюсь, что каждый протянет свою руку помощи. Мы с всем коллективом, всеми одноклассниками, учениками очень сожалеем, и нам очень грустно, что Нурбол сейчас не с нами. Сейчас Нурбол
каждый день получает переливание крови, тромбоциты, он получает химиотерапию, и нам больно на это смотреть. И мы от безысходности просим у вас помощи. Садыр Нургоджоевич, Хамтибек Кыдыршаевич, мы просим услышать голоса этих детей. Дайте возможность Нурболу прожить эту жизнь достойно. Ассаламу алейкум, кыргызский народ. Я прошу вас о помощи, о денежной помощи моему дорогому другу Нурболу. Он заболел тяжелой болезнью, раком крови, и ему требуется срочная операция в Индии стоимостью $40 000. Я прошу вас всех о помощи. Надеюсь, мы сможем помочь ему и дадим ему шанс на жизнь. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Кыргыз элиме кайрылуумдун себеби балам Асамбаев Нурбол 16 жашта, 11 класста окуйт. Ушул ооруга чалдыгып, ушул больницада жатат, абдан кыйналып. Ушул оорусуна байланыштуу Индияга кетүүгө биздин каражатыбыз жетпей, жаман кыйналып турабыз. Ошондуктан кыргыз элинен суранам, жардам берип коюңуздарды суранам. Ушундай оор күн келет деп эч ким алдын ала билген эмес. Ушундай бир оор түйшүк башыбызга түштү. Инибиз Нурболго чоң каражат акча керек болуп аткандан байланыштуу бүт колдон келген жардамыбызды берип атабыз. Сиздерден да суранабыз. Аллах ыраазычылыгы үчүн аз да болсо жардам берүүңүздөрдү суранабыз. Улуу урматтуу кыргыз элим, ошо биздин Нурбол инибиз жаман ооруга менен ооруп калды. Кыргыз элим силерден жардам сурайбыз. Ошого Индияга операцияга акча керек болуп атат, 40 000 доллар. Ошого кыргыз элинен жардам сурап кайрылып атабыз.